Баткен районунун Бужум айылындагы орто мектепте 20 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келген Гүлнара Маккамбаевага окуу жылдын аягында айлык маянасы жана эмгек өргүүлүк акысы болуп 100 000 сом колуна тийген. Мугалим чындыгында мынча көп эмгек акы алам деп күткөн эместигин айтат. Жок, мынчалык аз убакыттын ичинде, бирок тез арада эле айлыгыбыз ушунчалык көбөйүп кетишине кыялданат элек, бирок күтүшүбүз ишке ашышыны ончо неме кылбайт элек да. Көзүбүз жетпейт эле. Эмгек акыны эми студент балам бар. Студент болгондон кийин сөзсүз анын келечеги үйлөп жайлаш үчүн бизге үй керек, үй салайын деп неме кылып атам. Ал жакта 4 ай иштедим. Анан бул жакка которулдум кайра. Ал эми 5 жылдык эмгек тажрыйбасы бар жаш мугалим Аида Жигиталиеванын айлык маянасы мурда өзүнө араң жеткен болсо, апрель айынан баштап эмгек акысы жогорулап, үй бүлөлүк бюджетине чоң жардам болгонун белгилейт. Мурдагы алган айлык маянабызга караганда азыркы айлык маянабыз бир топ эле жакшырды. Өкүнбөйбүз да мугалим болуп иштегенибизге. Мурда бир аз маянабыз аз болсо дагы, бирок ошол балдарды сүймөнчүлүгү менен иштеп жүргөнбүз да. Азыркы учурда побольше болду, айлыгыбыз чоңоюп, көбөйүшүп, дагы да өзүбүздүн кесибибизге болгон сүйүүбүз артып атат. Апрель айында 3 жылдан жогорку эмгек стажы бар мугалимдердин айлык маянасы 100%га чейин жогоруласа, ал эми тажрыйбасы көп мугалимдер эмгек акысын 80%га чейин жогорку эсеп менен ала баштаган. Ошондой эле окуу жылдын аягында эмгек өргүүсү кошулуп, айрым мугалимдерге 150 000 сомго чейин эмгек акы чегерилген. Мугалимдердин эмгек өргүүгө чыккандардын азыркы кезде стажы бар орус тилчи мугалимдер, англис тилчи мугалимдер стажы барлары 150 000ге чейин населениясы болуп атты. Колуна тийиши 130 000, 125 000ге чейин алып атышат. Ал эми жаш мугалимдер 96 000, 100 000ге чейин населениясы болуп, колуна тийиши 95 000, 92 000ге чейин алып жатышат. Баткен районунун аймагында 54 билим берүү мекемеси болсо, анда 1300дөн ашуун мугалим эмгектенет. Аймак тоолуу, шарты катаал болгондуктан райондо 27 мугалим жетишпейт. Бирок эмгек акынын жогорулашы жаңы окуу жылында мугалимдердин жетишсиздигин жоет дейт райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Бүгүнкү күндө албетте райондук билим берүү бөлүмүнө, билим берүү мекемелерине кайрылган биздин баягы жарандарыбыз бар. Мугалимдик кесипке аркалоону өздөрү каалап келген мугалимдерибиз бүгүнкү күндө көптөп саналат. Эми буюрса, бул албетте жаңы окуу жылынан көптөгөн ушул жетишпеген мугалимдердин ордун толуктоодо сөзсүз айрым тажрыйбалуу мугалимдер, айрым буга чейин башка кесипти аркалаган мугалимдерибиздин кайтып келишине чоң бир неме түзүлдү да. Апрель айынан баштап мектепте сабак берген мугалим мурдага караганда 2 эсе көп айлык акы ала баштаган. Ошондой эле Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында чек арадагы 62 айылдын мугалимдери киреше салыгына мурда айлык маянасынан 10% кармалган болсо, эми 5%дан кармалууда.